Таймас мырза, айтсаңыз, учурда интернетте таркап жатат, сиздин атыңыз аталууда. Рейдерлик жол менен ушул Жалал Абад облусунда бир заводдордун бирин тартып алган деген өңүттүү маалымат тарап жатат да. Ушул боюнча комментарий берип коюңузчу. Мына бүгүн дагы мен азыр эле көрдүм ол боюнча. Азыр көрүп угуп чыктым. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Совет Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алдып атпайбы? Ол жерде чындыгында да, onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022 болсо эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге. Акчага сатып алгам, мен мына ачык айтканда канчага сатып алгам так билбей эткем, азыр 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тезектери бар экен эле, туура анан темир тезектерди мен алып кетем деген ол кишиче. Алып кетем деп, ол темир тезектердин баарын алып кеткен. Ол ичи болсо күйүп кеткен экен эле здание. Анан ол жерди биз бузуп, ол жер болсо мына Барселона академияга жайгашкан жер. 41 сотик жер. Ошо жерге биз мектеп курайык деген план болгон. Мектеп куруп, ошону мектепте өткүзүп беребиз деген ниет болгон. Сиз ал адамды тааныйсыз да негизи? Таныйм. Ол менен биз бир ушу содак сүйлөшүп атканда бир 3-4 жолу жолукканбыз. Анан бул өтө кымбат айтканда Бакыт Торобаев өзү ортого түшүп, биз суранганбыз Бакыт Торобаевден ортого түшүп кичине түшүрүп бербейсизби дегенден, ошо өзү түшүп, онун тууганы да. Авасынын баласы болсо элек адашпасам, ортого түшүп өзү сөз берген ал жерде. Мына Бакыт Торобаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Өзү түшкөн ортого. Ошол эле учурда жанындагы дүкөн боюнча да сурам келет да, ошол дүкөн дагы айтылып атат да. Ал дүкөн боюнча бул мындай, дүкөн ортосу, ол жер менен дүкөндүн ортосунда бир 3 үй бар эле, адашпасам 3-4 үй бар. Ошо 3-4 үйдү дагы сатып алып, будущем деп ойлогонбуз да. Анан кийин сатып алып, дүкөндү кошуп, ол жерге детский площадка курабыз деген ниет болгон. Мектепке эми детский площадка керек экен, ошол жерге детский площадка курабыз деп, ону мен наркы жерди сатып алгандан кийин 4-5 айдан кийин сүйлөшүп, эс адашпасам, может быть 3 ай так айта албай атам азырчы. Сүйлөшүп $80 миң, мен ону так билем, $80 миң ого колуна акча берип сатып алгам ол жерде. Анан азыр болсо кароолоо болуп атпайбы? Ар бир нерсени биздин үй бүлөбүзгө, айрыкча ошо атама колунан келгенче кароолоор болуп атат. Ону болсо эл журтта баардыгы түшүнүп атат ону. Мына ол жерде Америкага качып кеттим деп айтат экен. Америка кантип качканын мен так билбеймин, бирок болсо мага өзү чалып жүргөн. Аялым менен мага чалганына качан болду? 1-2 жыл болуп калды, чалып, аялым менен урушуп атамын, болтам, Томас ортого түшүп берип, сүйлөшүп бербейсиңби, ким Маматовдор менен деген сөз болгон. Мен үй бүлөлүк нерсеге кантип киришем деп өзүнө айтканмын онучу. Калган нерселерне орозо айы болуп атат, ыйык күндөр болуп атат. Ыйык күндө болсо өздөрү алдабай эле койсо жакшы болмок эле, бирок Алладан бардыгы, Алла өзү чечет, өзү карайт. Маселе жок. Жер ошо бойдон турат. Мен берген акчамды кайтарып берсин, мен аркага кайтарып берейин. Негизи аларга кандай жооп берет элеңиз? Акыркы учурда кароолоор болуп атат деп атпайсызбы? Азыр ошо эки күндө турабыз, баардыгын Кудайга салдык, бир Алладан бардыгы. Бар жаман сөздөр айтса да биз кечирдик. Алла үчүн кечиребиз баардык нерсени. Аны сатканда мен пустой берем деп саткам, мен жерин эле берем деп саткам. Заводду алып койбодубу? Сен жерди саттың да, сен төздү. Жерди саттым, бирок заводду саткан эмесмин да, мен бузуп алып кетем деп айткам анычы. Болмой. Ошо заводду ким алып койду? Таймурас алып койду. Завод үстүмбү? Үстүм, Вы же помните, вы говорили мне Орто сайдан жер кызыл китеп кылып берем деп, анан мен айткамын, пустой жерди берем деп айткам, мен заводду берем деп айткан эмес, потому что я миллион просил. Жок,
Мындай да, Эркин. Азыр силер договаривались, мен сказал, что 460, 400 канча, мен не помню. Ошол жерди саткыла деп айткам, туурабы? Пустой жерди. Пустой, не пустой, ушу территорияны айтканбыз да? Да. Как вы там дальше разговаривали, я не знаю, ачы айткам. Biz Батыр менен сүйлөшкөнбүз да, я Батыр помнит, я говорил, вообще не хотел же продавать же, анан суранып калгандан ладно деп айттым го менчи, анан заводду да. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.